أما الذي يؤمن بالقضاء والقدر ويصبر على ما أصاب ويعلم أنه من عند الله وأن ما شاء الله كان ولم يشاء لم يكن فإنه يستريح. Kimde kim taqdirga iman keltirген болсо, жашоосунда келген бир жагымсыз нерселер болсо, ага сабыр кылат. Себеби ал нерсе Аллахтан деп билет. Аллах каалаган нерсе болду, каалабаган нерсе болбоду деп. Мына ошол нерсе менен жүрөгүндө тынчтык, токтук пайда болот. وكذلك من لم يؤمن بالقضاء والقدر يصاب بالجبن والخوف. Тагдырга иман келтирбеген адамдардын жашоосунда кээ-бир нерселер коркуктукка алып келет. Адам коркок болот, аракетчил болбойт, көп жашоосундагы ийгиликтерден тосот. Себеби адам коркот. Себеби ал тагдырга иман келтирген жок. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда кээ-бир мунафыктар бул нерсе иман келтирбегенден коркушкан. Биз жихадка барсак өлүп калабыз, жашообуз кыска болуп калат деп. Кээ-бир адамдар илим талап кыла албайт. Эмнеге? Мен бары илим талап кылып кетсем, 2-3 жыл мен досторум бул жакта калып базарга иштеп, мен келгенче байып кетет. Мен илимге убактымды коротуп алсам, мен булардан кедей болуп калам го деп. Мына ошондой жашоодо көп тоскоолдуктар болот. Жашоосун билген жок, түшүнгөн жок. Бүт нерсе бул Аллахтын колунда экени. Бул мурун эле лавхатул махфузда жазылып калгандыгы. Бир татым суудагы ашык иче албайт адам. Миң аракет кылса да. Бир сом ашык таба албайт. Бешенесине тагдырга эмнени жазган болсо, ошол нерсени алат. Ажал кантип адамга барып жетип жанын алып кете турган болсо, өлүм периштеси. Мына ырыс кызы да ошондой. Ырыс кызы түгөнмөйүнчө адам өлбөйт. Бирок ошол учурда тагдырга иман келтирген адам себептерин аткарыш керек. Термизиде келген хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Ибн Аббаска айткан. Жаш бала кезинде: эгер сурасаң Аллахтан сурагын, жардам сурасаң Аллахтан жардам сурагын. Билгин, бул үммөттүн бардыгы биригип пайда берем десе, пайда бере албайт, эгер ошол нерсени Аллах таалам сага жазбаган болсо. Бул жерде тагдырды айтып берип атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Адамдардын бардыгы биригип сага зыян берем десе, сага зыян бере албайт, эгер ошол нерсени сенин бешеңине Аллах таалам жазып койбосо. Руфиатл аклам ва джаффатис сухуф. Калем көтөрүлгөн да жазылып, ал калемдин сыялары кургап калган. Бул деген сөз тагдыр жазылып калган болду. Ошол чекте гана болосуң. Тагдырга иман келтирүүнүн мөмөлөрүнөн адам тагдырга иман келтиргенден чечкүндүү болот, иманы күчтүү болот, Аллах тааламга бекем таянат тобокели. Ал эми тагдырга иман келтирбеген, жүрөгүнө бул нерсе орногон, кейиген, кекшиген, наалыган, ачууланган, жашоосундагы ар бир өзү пландаган нерсе болбой калса эле, көңүлү түшүп, эканчы болуп, санаага, ойго түшүп жүрө берет, кыйналып. Кээ бирлер мунун артынан васвас болот. Ибадатында таштап салат, чөгүп кетет, ишинде таштап салат, өзүнүн моюна жүктөлгөн амалдарды да кылбай калат. Мындай кылсам тигиндей болуп калат, тигиндей кылсам мындай болуп калсачы деп туруксуз болот. Себеби анын жүрөгүндө таянар нерсеси жок. Ушул нерсе жазылып калганын да билбейт. Ал эми тагдырга бекем иман келтирген адам Аллахка таянып туруп, чечкиндүү болуп, алдыга умтулат. Себеби билет, ар бир жакшылык бул Аллахтын жакшылыгы. Ар бир жамандык келе турган болсо, ал дагы жазылган, бирок аны адам өзүнүн күнөөсү менен табат, өзүнүн кайдыгерлиги менен табат, боштугу менен табат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадистердин биринде айтат: "Ихрис аля ма янфау", умтулгун дейт. Сага пайдалуу нерсеге жасай бергин, умтула берген. "Вастаин билла", Аллахтан жардам сурагын. "Вала та'жаз", алсыздык кылбагын дейт. Алсыздык кылбагын. "Ва ин асабака шейун фала тaqul", эгер сага бир жагымсыз нерсе боло турган болсо, мындай деп айтпагын дейт. "Лау анни фаалту лакана када ва када", эгерде мындай кылганда тигиндей болбойт эле, тигиндей кылганда мындай болбойт эле деп. Болду, андай сөз бул шайтандын эшигин ачат деп келет башка бир хадистерде. Андан көрөк не деп айткылын дейт? "Валекин кул кадаруллахи ва ма шаа фаал". Бул Аллахтын тагдыры, Аллах эмнени кааласа ошол болду деп. Аллах жазып койгон тагдыр, ал эмне кааласа ошол болот. Эгерде сен бүт себептерди жасап, аракет кылып, бирок ошол нерсе ишке ашпай калса, билгин Аллах таалам ал нерсени каалаган жок. Себеби сен билбейсиң, ошол нерсе ишке ашканда жакшылыкпы же ал ишке ашпай калганда жакшылыкпы. Аллах таалам даанышман, билүүчү. Бирок сен Аллахтын жазып койгон тагдырына баш ийесиң, иман келтиресиң, ошол нерсеге сабыр кыласың, ыраазы болосуң. Мына ушунун артынан жакшылык. Канча деген адамдар болгон. Ушундай бир оюндагы нерсе ишке ашпай калат, Аллахка моюн сунуп берет, бул тагдыр деп. Кийин караса ушул нерсе ишке ашпай калганы жакшылык экенин билет. Ана ар бириңиздер жашооңузда деле болуп жүргөн нерселер болот. Кээде бир нерсеге умтуласың,
аябай. Кийин ишке ашпай калып, анча мынча жүргөндө ой келип, кайра тоо кылып, анан кийин караса, ошол нерсенин болбой калган жакшы экенин билет. Ошон үчүн мурунку калымдардын сөздөрү бар. Мен каалап ошол нерсе болбой кала турган болсо, мен болгондон дагы көбүрөөк кубанам деп. Эмнеге десе, бул Аллах Тааламдын тагдыры деп. Аллах тандаган нерсе мен үчүн жакшы деген. Ошондой эле тагдырга ыйман келтирип, ушундай абалда жүргөн адам жашоодо келген ийгиликтерге кутуруп кетпейт, неаматтарга көөп кетпейт, адам бирдей жүрөт. Жокчулукта кандай жүргөн болсо, токчулукта да бирдей жүрөт. Себеби мунун баардыгы Аллах Тааламдын жазып койгон тагдыры деп билет. Канча деген адамдар жашоосунда келген кээ бир ийгиликтер менен жакшылыктардын артынан капыр болуп кеткен. Элестетиңиздер, келген жакшылыктын артынан акча көп, курсак ток, кутуруп бүт жаман нерселерге өтүп кетип, ыйман, намаз бүт таштап салган. Канча деген адамдар болгон жокчулуктун артынан эртең буттан туруп алайын, анам манам деп умтулбай, сабыр кылбай, ал дагы ыймандан ажырап кеткендер болгон. Мына ушул жерде тагдырга ыйман келтирсе адам өзүн кармап калат. Токчулукта да кандай алып жүрүш керек, жокчулукта да өзүн кандай алып жүрүш керек. Адам умтулуш керек, аракет кылыш керек, тагдыр деп жатып албаш керек. Эмне болсо ошол болот деп. Себептерди жасайт. Себептерди таштап салбаш керек. Жана бизде кээ бир адашкандар бар, якынчы, инкарчы дегендер. Аллахтан гана болот деп себептерди аткарбайт. А бирок ахли сунна жама тагдырга ишенип, себептерди жасап, Аллахка моюн сунуп, жүрөгүн менен Аллахка таянып, бирок амалдарды да кылат. Момундун сыпаты ушундай. Дагы бир нерсе тагдырда. Тагдырга ыйман келтиргенден кийин адамдын кылып аткан нерселеринин баардыгы өзүнүн ыктыяры менен кылып атат деп билебиз биз. Аябай белгилүү нукта туугандар, ошого көңүл буруш керек. Башында айтпадыкпы, ыймандын мартабалары дегенде Аллахтын илими, каалоосу, жазып койгондугу, ошону жараткандыгы деп, анда менде эч кандай ыктыяр жок турбайбы? Бир жаман иш кылса деле, бул Аллахтын ыктыяры да, Аллах жазып койду да. Тагдыр деп. Аракты ичип кеткен, бузулуп кеткен, мен бузулуп кеттиптир, а мен бузулуп кеттим. Кудай Таала мага ушул хидаятты жазбаптыр көкүрөгүмө. Ошон үчүн мен намаз окуй жүрөм деп. Бул туурабы? Тагдырга шылтап койгон. Аллах Таалам жазган, тагдырды жазган, бирок ыктыярды берген адамга. Ошол эмне кыла турганын да билет Алла Таала. Мажбурлаган жок адам баласын. Сен капыр болосуң деп туруп, сен момун болосуң деп. Аллах Таалам адамдардын баардыгына ыктыяр берген. Эч кимине жаман тагдыр жазган эмес Алла Таала. Жаман тагдырды адам өзү тандайт. Кааласа момун болот, кааласа капыр болот. Кааласа намаз окуйт, кааласа окубайт. Кааласа орозо тутат, кааласа оозун ачып салат. Кааласа жакшылык ишти жасайт, кааласа жамандык иш жасайт. Аны ар кимдер мына эртең менен эле бамдап турганда уйкуңуз келип жалкоолонгон адам уктай берет. Ниет кылып, кой мен турам деген адам турат. Бизге Аллах Таалам ыктыяр берген.